Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Достор, барыңыздарга салам. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Саламат клуб YouTube каналынын катталуучуларына чоң салам айтам. Эгерде сиз биринчи жолу көрүп атсаңыз, каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө подписация бөлүгүн басыңыз дагы. Биз менен бирге болуңуздар. Ар жума сайын сиздерге керектүү, маанилүү, жакшынакай подкасттарды сунуштап турабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Ал эми бүгүнкү тема албетте гигиена жөнүндө сөз болмокчу. Тагыраак айтканда, ооздон эмне үчүн жагымсыз жыт чыгат? Байкасак керек, көбүнчө баягы кимдир бирөөлөр менен сүйлөшөйүн десең, оозунда жагымсыз жыт бар, айта албай ыңгайсыз болосуң. Же болбосо кимдир бирөө оозунан жагымсыз жыт чыгат экенин билет дагы үнүн ачык чыгарып сүйлөй албай, жутуп сүйлөйт. Андан уга албай каласың. Жакшы, ушундай көйгөйлөр биздин албетте элдин арасында бар. Анда биз ушул суроого жооп алыш үчүн стоматолог мырзаны конокко чакырганбыз. Кош келипсиз, Адил мырза. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы жетип алдыңызбы? Иштериңиз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Канча жылдан бери стоматолог болуп эмгектенип келесиз? Азыркы жылды дагы кошуп эсептегенде 7 жыл болуп калды. Өзүңүз тандап алдыңыз беле стоматолог болом деп? Ооба. Негизи кандай кыйынчылыктар бар ушул жумушта? Бул аябай эле, мисалы үчүн мындай да, бирөөнүн жумушу бир адамга жеңил көрүнөт да. Бизди дагы көп элдер ойлошот, жулуп коюп, анан пломба коюп коюп, болду, бүттү деп. Бирок андай эмес. Биздин дагы жумуш аябай оор деп эсептейм. Себеби дегенде бул албетте адамдын ден соолугу менен биз иштешебиз. Если буюм боло турган болсо макул да. Бул ден соолук менен иштегенден кийин аябай жоопкерчилиги чоң болуп калат. Анан иштеш дагы оор. Бирок баягы жумушуңду жакшы көргөндүктөн мындай анча-мынча оорчулуктар көрүнбөй калабы? Мен өзүмдү айтып кетсем, мисалы, мен иштеген убактым аябай узак убакытка иштейм да. Мисалы үчүн түштөн кийин саат 2ден баштап кээде кечки саат 12-1лерге чейин, 12 саат, 13 сааттагы иштеп калган убактар болот да. Бул көп элдер таң калып калышат. Сен эмнеге чарчабайсың депчи. Кээде деген тамак деле ичпей токтобой иштеп кете берем. Ар бир жумушка деген ушундай мындай сүйүп иштесең, мындай баарын унутуп калат экенсиң. Тамакты деле, чарчаганыңды деле унутуп калат экенсиң. Анан качан жумушту бүтүрүп үйгө баргандан кийин билинет. Чарчаган турбаймбы деп, курсакты ачыптыр деп, жакшы. Бүгүнкү ошол темабызда биз ооз көңдөйүнөн эмне үчүн жагымсыз жыт чыгат деген ошонун тегерегинде сөз кылып берсеңиз жакшы болот эле да. Кандай себептер бар? Эмнеге ушул жагымсыз жыт болот? Себеп бул ушул оозду таза жуубагандан, албетте биринчи орунда тишти таза жуубагандыктан. Ал эми экинчисинде ошол мисалы үчүн тишти жууганда канайт. Алар дагы өзүнчө оору деп эсептелинет. Ал аябай эле өтүшүп кеткен болсо, обычный эле алманы тиштеп жегенден кийин ошол алманын өзүнө дагы кан өтүп калат кээ бир адамдарда. Ошол адамдардын тиши аябай жыттанат. Ал адамдын өзүнө көп деле билине бербеши мүмкүн. Себеби дегенде жыттап жүрө берип өзүнөн эметип калганда, сиңип калганда, бирок жанындагы адамдарга аябай билинип калат. Анан ошол тишти жууганда канаса, же болбосо ооздун ичинде таш, шлак, налет, ошолордун бардыгы аябай эле көп болуп калган болсо, ошол учурда дагы аябай жыт чыгат. Ал эми башка, мисалы үчүн, ашказаны ооруса, андан дагы жыт чыгышы мүмкүн. Бирок көбүнчө ушул тиштен келип чыгат. Мисалы, эртең менен турганда, баягы тишти жууйун деп атканда эртең менен турганда, ооздун ичинде жагымсыз жыт болуп калат эмеспи? Бул эмнеден болот? Ал кечинде таза жуубагандыктан болот. Если тишти таза жууп, анан тилди дагы жууй турган болсо, эч жыт чыкпайт. Мен ошо жакында уктум, мисалы, менде дайыма эртең менен турганда ачык арын суу ичмей адат бар да. Анан ошондо россиялык бир стоматолог айтып чыкты. Эртең менен тургандан кийин сөзсүз түрдө жөн эле сууну алып ичпегиле. Биринчи ооз көңдөйүн жуугула. Анткени түнү менен ооз көңдөйүндө сен мисалы кандай кылба, баары бактериялар болуп калат. Ошондуктан оозду чайкап, жууп, тилди жуугандан кийин гана анан баягы стакан сууну ичкиле депчи.
Анан демек бул баягы кечинде тиш жуубагандыктан эле эмес, жалпысынан уктап жатканда ооз көңдүндө шилекей бар да. Ошолордон улам түнкү бактериялар чогулабы айтор. Ушундай бир процесстен кийин мүмкүн бул эртең менен бир аз даамданып калса, аны жууп тазалап алганың туура го дейм, э? Туура, бул деген адамда деген баарыбыз эле билебиз, мына кан тамырлар, кан биз канча жыл жашай турган болсок, ошончо жыл кан айланып турат, жүрөк согуп турат. Ошол сыңарда эле биз мисалы үчүн уктап эс алганыбызда биздин жарым кан тамырлар токтойт, эс алат. Жарымы кечинде биз уктагандан кийин иштеп баштайт. Ошол учурда мисалы үчүн мындай углеводдор, ашыкча нерселер ооздон бөлүнүп чыгып калат, яттар. Уктап тургандан кийин сөзсүз түрдө тишти жууп туруп, анан тамактанса, анан суу ичсе, бул аябай жакшы болот. Анан мен эртең менен туруп тамактандым, эртең менен туруп оозду жуудум, тишимди жуудум, анан тамактандым, болду деп койгон бул туура эмес. Мен мурда айтып кеткендей, щотканы постоянно жаныбызга алып жүрүшүбүз керек. Тамактанып болгондон кийин сөзсүз жууп койсок болду. Аябай оорулардын алдын алат, тиш ошолордун айынан жулунуп кетет. Бун деген көпчүлүк элдер мындай важный эмес деп эсептешет. Бирок чын-чынына келгенде ошол важныйдын бардыгы ошол көзгө көрүнбөгөн мелочныйлардан келип чыгат экен. Рахмат. Адил мырза, ушу кийинки суроом, сиз тиштеги курт, налет деп айта кетпедиңизби? Налет боюнча ошол жана тактар түшүп калат го. Өзүң үйдө тазалаганга болобу же сөзсүз стоматологко барыш керекпи? Жок, ал налетторду, таштарды үйдө тазалай албайт адамдар. Ал үчүн сөзсүз ийне менен чуккандарды көргөм да мен туруп алып. Биз дагы ошол ультразвуковой аппарат деп коет. Ал дагы как ийнеде эле болот. Ошонун жардамы менен тазалап алабыз. Албетте, анын дагы көпчүлүк элдер зыян экен деп эсептешет. Туура. Бирок бул мындай да, мисалы үчүн тишти үйдө жуйбуз го, тиш щотка мененчи, аны типа душ деп эсептесек болот. Ал эми чистка и полировканы буну баня деп эсептесек аябай жакшы болот да. Себеби дегенде душта чыкпаган кир какаштардын бардыгы баняга кирип, парга кирип чыккандан кийин прям өзүбүздү аябай сонун сезип калабыз го. Бул чистка и полировка дагы так эле ушундай болуп калат. Полировканын зыяны жокпу? Жок. Просто мындай да. Ал эмальга, башка нерсеге зыян тийгизбейби? Если туура эмес жасап койсо, албетте зыянчылыгы бар. Мисалы үчүн чистка и полировкада тиш агарат деп элдер ойлошот. Ада деген тиш агарбайт. Тиш просто жанагы шлак деп атпайбызбы, таштар. Ошолор тамеки чеккенде же болбосо кока-кола ичкенден кийин таза жуулбай калса, ошолор катып калып калат. Чистка и полировкадан кийин ошолордун бардыгы таптаза апапакай болуп калат. Ал себеби дегенде тиш өзү ошондой таза. Ошондуктан элдер көпчүлүгү өзүнүн тиши ак болгон мурда ошону агартып берди деп ойлоп алышат да. Тишти агарткан өзүнчө. Ал башка процедура. Ал чистка и полировка өзүнчө калат. Бирок чистканы деле, полировканы деле туура эмес кылып койсо, ал дагы зыян. Рахмат. Чоң рахмат. Биз кийинки көрсөтүүбүздө дагы маанилүү темаларга тема беребиз, кезек беребиз, ошондуктан алыстабаңыздар. Ал эми азырынча биз угармандарыбыз менен, көрөрмандарыбыз менен коштошобуз. Сизге рахмат убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Эң башкысы бул эгерде ашказан, тамак сиңирүү органында көйгөй болбосун десеңиз, анда тиштен баштаңыздар. Ошондуктан ооз көңдөйүнүн гигиенасын биринчи орунга коелу. Оорубаңыздар, тишиңизди сактаңыз. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.